Кыргыздын улуттук кийимдери элдин этностук тарыхынын ажырагыс бир бөлүгү. Кыргыз кийими жана анын улуттук өзгөчөлүктөрү тарыхый узак мезгилде табигый жагдайларын, көчмөн мал чарбанын жана ага байланган жашоо ыңгайынын өзгөчө шартында калыптанган. Кыргыздардын уруу-урук топторунун көчүп конуусу, соода байланыштары, ошондой эле бөтөн элдер менен узак убакытка чейин коңшулаш жашашы кийимдердин өнүгүшүнө таасирин тийгизген. Байыркы кыргыздардын кийимдери жөнүндө алгачкы маалыматтар Тан династиясынын дооруна таандык Кытай булактарында кездешет. Тан Шунун династиялык жазмалары жана 18-19 кылымдардагы тарыхый маалыматтар боюнча кыргыз төбөлдөрү кышкысын кундуз тебетей, жайкысын алтын алкагы бар, шоңшогой төбөлү жана жээги кайрылган кийиз калпак, парча, жибек, баркыт, манат, кымкап жана нотудан тигилген сырт кийим, бутуна кызыл жеке өтүк кийип, белдерине жибек жоолук курчанган. Кедейлер кылчык жүндөн токулган кездемеден, жаргактан, таардан, арзан матадан тигилген кийимдерди кийип, белдерин боз кендир жоолук менен курчашкан. Калпактары шөкөттөлбөгөн, буттарына соору өтүк кийишкен. Кыргыздар Кавказ, Түштүк Сибирь, Алтай, Орто Азия, Казакстан жана башка аймактардагы элдер менен мамилелеш болсо да, кыргыздын улуттук кийимдери айкын этностук бөтөнчөлүккө ээ болгон. Кыргыздын улуттук кийимдеринин материалдык негизин тери, жүн, тыбыт жана сатып алынган түрдүү кездемелер түзгөн. 19-кылымдын экинчи жарымында кийимдерди сайма менен коздошкон. Кыргыздын улуттук кийимдери негизинен аялдыкы жана эркектики, наристелердики, балдардыкы, кыздыкы, уулдуку жана арналышы боюнча майрамдарга, үйгө, үйлөнүү тойго, аза күтүүгө, аңчылыкка деп жана ошондой эле кышкы, жайкы деп жыл мезгилине да жараша бөлүнгөн. Аялдын кийимдери узун жана кенен тигилген көйнөктөрдөн. Бага электери көйнөктүн этегинен көрүнгөндөй кызыл ашыкка чейин узун тигилип, бели ычкыр менен байланган дамбалдардан, белден ылдый кийчү белдемчиден турган. 20-кылымдын биринчи жарымында аялдардын сырткы кийимдери чапан болгон. Ал эркектердин чапанына окшош бычылып тигилген. Боору ачык, жакасы кайрылмалуу келген. Келин кыздардын, балдардын чапандары жарымы жибек, жарымы жүн аралаш жалтырак кездемеден жасалган. 19-кылымдын экинчи жарымында денеге кыналып тигилген жеңсиз, чыптама, пальто сымал чапан өңдөнгөн кыргыздын улуттук кийимдери көбүрөөк колдонула баштаган. Кыздар үкүлүү топу жана тебетей, кош этек көйнөк, кемсел, өкчөлүү өтүк кийип, чачына аркалык, көкүрөгүнө ала тамак, төйнөгүч, мойнуна мончок, шууру деген кооздуктарды тагынышкан. Аялдардын баш кийимдери шөкүлө, элечек, чач кеп, жибек жана дүрүя жоолук жана башка ушул сыяктуулар. Жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша социалдык абалына карата ар кандай кооздуктар, оймо чиймелер менен көркөмдөлгөн. Аялдардын кийим кечесинин маанилүү бөлүктөрүнүн бири кооздуктар болгон. Мисалга алсак, чач учтук, чолпу, сөйкө желбирөөч, сырга, шакек, билерик, бой тумар, төйнөш жана башкалар. Кооздуктарды аялдар дайыма тагынып жүргөндүктөн кийимдин ажырагыс бүтүндүгүн түзгөн. Эркектердин кийимдерин негизинен көйнөк, ычкырлуу шалбар, кандагай шым, чепкен, тон, ичик, чапан, кементай, кулун тон, бешмант, кемсел, тебетей, телпек, ак калпак, малакай, тумак, топу, өтүк, маасы, кепич, чокой, чарык, кур жана башка кошумча жасалгалардан турган. Кыргыз элинин адаты боюнча айып тартууда, ошондой эле кийиз кийгизүүдө, тартылгуулоодо кийим-кечектер өзгөчө ролду ойногон. Кыргыздарда кийим-кечеги кастарлоо менен мамиле кылышат. Турмуштан көзү өткөн ата-эненин айрым кийимдери ыйык туткан эстелик катары балдарына, неберелерине берилген. Кыргыздардын салттуу турмушунда кийимге карата бир катар эрежелер сакталган. Алар кийимди жерге таштоого, баш кийимге отурууга, аны ыргытууга, баштан чечип белекке берүүгө жана сырткы кийимди желбегей жамынууга жаштарга жол берилген эмес. 20-кылымдын 20-жылдарынан кийин кийим тигүүнүн жаңы технологиялары өздөштүрүлүп,
Европалык форма менен улуттук элементтердин айкалышынан кыргыздын улуттук кийимдеринде чоң өзгөрүүлөр болду. Учурда кыргыз элинин салттуу жана заманбап кийимдеринин түрлөрү көбөйүүдө.